Пайгамбарыбыз ислам тарыхындагы эң бай кишилерден болгон. Муну ар бир экономист, исламды түшүнгөн экономист айтып алат. Олжого түшкөн мал мүлктүн 5тен 1-и пайгамбарга таандык эле. Эгерде 1000 төө түшө турган болсо, 1000 төөнүн 200-ü пайгамбардыкы, ал эми калган 800-ü миңдеген мусулмандарга бөлүнөт эле. Пайгамбарыбыз эң бай кишилерден болгон, бирок бизге тарых жеткиргенине караганда пайгамбарыбыз 3 күн катары менен курсагы тоюп жашаган эмес. Балки Хандак согушунда курсагына таш байлап жүргөн деген бизде маалымат бар. Ичектери бирине бири жармашып калган үчүн. Мына ушундай пайгамбар, анын кызы Мубарак колдору менен өзү жаргылчак тартып колдору мозоль болчу экен. Кызынын үйүндө 40 күн түтүн чыкчу эмес экен. Бүт дүнүйөгө рахмат кылып динди алып келген пайгамбардын кызы 40 күн оокаты жок отурчу экен. А бүгүн бир айыл өкмөтүнүн кызынын үйүн карап көрүңүзчү. Эмне болуп атат экен? Айыл өкмөтү жөнүндө айтпай эле коюңуз. А пайгамбардын акчасы кайда кетти? Анын сахабалары Абу Бакыр Сыддык, Умар ибн Хаттаб. Умардан сурап атат: "Я Умар, пайгамбар жихадка деп бүт акчаңарды чогулткула дейт да." Ошондо Умардан сурайт пайгамбар: "Я Умар, сен үйүңө эмнени калтырдың? Бардыгын көтөрүп келе берипсиң го" дейт. "Я Расулуллах, мен үйүмө байлыгымдын 1/10 калтырдым" дейт. Байлыгымдын 1/10 элестетиңиздер бул, урматтуу байлар. Абу Бакырдан: "Я Абу Бакыр, сен үйүңө эмнени калтырдың" десе, "Мен үйүмө Аллахты жана анын элчисин калтырдым" дейт. Бул деген сөз эчтеке калган жок Аллах менен пайгамбарына болгон ишеничтен башка. Демек, алардын акчалары кайда кетти? Пайгамбардын акчасы кайда кетти? Абу Бакырдын акчасы кайда кетти? Усмандын, Умардын акчасы кайда кетти? Алинин акчасы кайда кетти? Динге кетти, туугандар. Ислам деген динди жайылтууга кетти. Мына ошондой динди жайылтуунун негизинде бүгүнкү күнгө чейин дин келип отурат. Буну бүгүнкү тил менен айта турган болсок, буну инвестиция деп коет. А биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз десе, биз бүгүн арабтар берсин деп отурабыз. Түрктөр берсин деп отурабыз. Мечиттерди арабтарга салдырайлы. Мектептерди түрктөр салып берсин. А бизчи? А биз отуруп алып дагы кээ бирлери күрөшөбүз. Мына арабтар мечиттерди көбөйтүп берди, онорго дискотека салсак болмок эле. Мен муну айтайын дегеним, биз качан гана өзүбүздүн динибизге инвестиция кылабыз, ошондо биздин динибиз оңолот. Оңолот дегеним бизди оңдойт. Качан гана биз арабтар алып келип бизди оңдоп берсин десек, демек биз оңолбойбуз, туугандар. Биз декоративный мусулман бойдон калабыз. Бизге Аллах субхану ва таала аманат кылып берген, убактылуу берген байлыкты Аллах субхану ва тааланын ыраазылыгы үчүн иштеткенибизде гана биз өнүгөбүз. Ошондо гана биздин дасторконубузга барака кирет. Ошондо гана биз арам оокаттан тыйылабыз. Ошондо гана биз жегенибизге каныйет кылабыз.